Амансыздарбы урматтуу кыргыз эли? Сиздер менен кубануу менен саламдашып, атамекендик өндүрүш болгон ушул газоблок чыгарган ишкананы, заводду сиздер менен тааныштырайлы деп келип калдык. Газоблок чыгарган ишкананы, заводду сиздер менен тааныштырайлы деп келип калдык. Мына ушул сиздер көрүп турган газоблок. Видеонун жүрүшүндө сиздерге ушул газоблок чыгарган ишкананы, заводду кененирээк тааныштырайлы. Андыктан бизден алыстабай ушул ишкер агаларыбызга комментарийге жакшы сөздөрүңүздөрдү калтырып, лайктан басып колдоп коюңуздар. Анда эмесе ушул жерге заводко кандай келесиздер, так дарегин сиздерге тааныштырып кетейин. Бишкек шаарынан Манас аэропортун көздөй келе жатканда ушул Манас айылынын бүтүшүндө Ак жол заправкасы бар. Ошол заправканын маңдайынан эле күнбатыш тарабынан ошо кирген көчө бар. Киргенде эле тараза турат. Бир 200 метр кирсеңиздер оң тарапка кеткен көчө бар. Оң тарапка кеткен көчө бүткөнчө келсеңиздер өзү ошол көчө сол тарапка бурулат. Сол тарапка 100 метр келип туруп, анан кайра дагы 100 метр келсеңиздер ушул газоблок чыгарган заводко ишканага келесиздер. Анан ушундай эле газоблок Жалал Абадта Нокен районунда дагы филиалы бар экен. Ушу бул жерде кандай жасалса, ал жерде деле ошондой жасалат экен. Мунун сапатына сөз жок. Өтө качественный экен. Мынакей. Бул газоблок качественный болуш үчүн мына пузырлары ушундай болуш керек экен, ичиндеги пузырлары көрдүңүздөр, Андан ары бул шкатурканы жакшы карбайт экен. Шкатурканы жакшы кармап, күн ысыкта салкын, күн суукта жылуу кылып кармап берет экен. Утеплять этиштин кереги жок экен да, муну менен үй курсаңыздар, же болбосо башка нерсе салсаңыздар. Анан дагы мынакей эң таза болгон кумдун качествосы өтө чоң ролду ойнойт экен. Мындачы өтө жакшы кумду колдонот экен. Андан ары жүрүңүздөр, ушул газоблок, качественный газоблок кандай жасалат, кандай болуп куюлат, кандай чыгат сиздерге тааныштырайлы. Ошол кумду алып келип туруп бул жерден лента менен бар бачокко куюп берет экен. Андан ары бул жакта араван цементтери, аравандын цементинен жасалат экен. Бул барып цементин куюп берет, бул жагы кумун куюп берет. Анан дагы башка кошумча средстволорду сиздерге тааныштырып кетейли. Мынакей. Ушул жерде мынакей алюминий пудра, бул натрий сульфат, бунусун не дейт? Фурой волокна дейт, андан ары каустический сода. Ушулар бардыгы ар бир пеноблокко өлчөнүп, граммы менен ушул жерден куюлат. Анан бул жактан кумду, бул жактан цемент тап келип, ар бир газоблок ушул бачоктордун ичинде таразалары бар. Ар бири өлчөнүп, стандарттык түрдө чыгат. Анан бул жагында электрический контроль, анан бул жагында ушул сууду температурасы менен куюп бере турган счетчиги дагы коюлуп тур. Бардыгы мындайча айтканда көзөмөл электронский эменин көзөмөлүндө экен да. Анан бул жака ошонун бардыгы даярдалып, бул жерден поддонго куюлат. Стандарты мынакей 30-га 60-га 20 размери стандарттык түрдө ушул жерден куюлуп, ушул поддонго 12 штук чыгат экен. Ушул жерден куюлат. Анан бул тарапка мына жака кирет да. Бул жактан кирип, барып айланып барып, мынакей азыр эле куюлганы ушул. Ушул жактан наркы жагына барып, аягында ушул 12ге бөлүнүп кесилип келинет. Кесилип келингенден кийин кайра айланып ушул жактан келип, бул теплицанын ичине кирип 1 сутка түнү менен кургап жатат да ушул жакта. Анан ушул жактан кургап чыккандан кийин, мынакей ушулар азыр кургап чыккандары, Кудай буйрса азыр бул жакка поддондорго тизет мынакей. Ар бир поддонго ушул стандарты 30-га 60-га 20 болгон размерлери, ар бир поддонго 40 штуктан болуп, анан мынандай стреч оролуп, ленталары тартылып,
упаковка болот да. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Кандай даярдалганын, качествосунда сөз жок. Азыр сыртка чыгып бул пеноблок кандай, качествосы кандай, аны дагы сиздерге текшерип беребиз. Молоток менен уруп, жерге чаап, бизден алыксабай туруңуздар. Мынакей, кесип жаткан учуру азыр мына. Көрдүңүздөр мына. Станок менен ушундай ар бир пеноблок размерлери коюлуп, ушундай трос менен кесилип чыгат экен. Мынакей, көрдүңүздөр, ушул жактан келет мына. Мына теплицанын ичинен чыгат. Ушул жактан теплицанын ичинен чыгат. Бул жерге келип кесилет. Андан ары айланып барып, кайра ушул теплицанын ичине кирип, кургап, чыгып, анан бул жака поддонго жыйылат. Поддонго жыйылып, упаковка болуп, анан заказдарга кетет экен да. Азыркы учурда алам десеңиздер бир 5000 штуктай упаковка болуп даяр турат. Ээсинин номери описанияда турат, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Кудай буйрса, дом курам дейсиздерби, үй курам дейсиздерби, сиздер каалаган количествоны чыгарып бергенге мүмкүнчүлүк бар. Мынандай болуп упаковка болот. Лентаны тартып, стреч менен ороп, кудай буйрса булар доставкага даяр. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Баасы чоң компаниялар менен документальный иштеше турган болсо, кубуна 6000 сомдон деди. Анан частныйларга болсо, штугу 180 сомдон. Сиздер алган количествого жараша баалашып сүйлөшүү жолдору бар. Ээсине чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Так адресин таппай жатсаңыздар, ээсине кайрылсаңыздар, сиздерге локациясын таштайт. Ошол локация аркылуу дагы келсеңиздер болот. Жакшы экен де, шкатурканы жакшы кармайт экен. Утеплять этиштин кереги жок экен. Анан буга газоблок баягы мык кагып текшерет го көптөр. Негизи мыкты жыгачка ылайыктап чыгарган да. Туурабы? Өзүңүздөр деле билесиздер го. Анан буга өзүнүн анкерлери бар экен, бир нерсе катырам десеңиздер. Өзүнүн анкерлери бар. Кармайт экен ошо мененчи. Анкерлери менен кармайт. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Кудай буйрса, үй саласыздарбы, чоң дом курулуштарын курасыздарбы, бардыгына ушул экспертизадан өткөн, ошолорго ылайыктуу болуп чыгарылган. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Кудай буйрса, биз толугураак маалымат берген аракет кылдык. Же болбосо өзүңүздөрдүн суроо талаптарыңыздар болсо дагы ээсине чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Баасын айттык, кандай жасалганын көрсөттүк. Купулуңуздарга толсо, ушул ээси менен байланышып алсаңыздар болот. Мынакей. Анан бул кандай маркада чыгат? Ушу маркасына дагы көптөр көңүл бөлөт экен да. 3 маркада чыгат экен, D500, D600, D700 деген маркаларда чыгат экен. Составтарын айттык полный, качествосуна кепилдик бар да. Качествосу өтө жакшы экен. Ушундай, ээсиге чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, байланышасыздар, Анан ушундай эле газоблок Жалал Абадта Нокен районунда дагы филиалы бар экен. Ушу бул жерде кандай жасалса, ал жерде деле ошондой жасалат экен. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, байланышасыздар, Кудай буйрса шаар ичиге доставка кылдырсаңыздар дагы болот телефон аркылуу, болбосо өзүңүздөр келип, көрүп, көз менен көрүп, кол менен кармап алсаңыздар дагы болот. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикирди калтырып, лайктан басып коюңуздар. Ассаламу алейкум.